Исхак Разаков. Аты легендаға айланган кыргыздын чыган уулу. Анткени ал жаш Кыргыз Республикасын курууда бүтүндөй аң сезимдүү өмүрүн арнап, элдин өнүгүү тарыхында өзгөчө эмгектерди жасап кетти. Мекенге берилген улуу иштери кийинки муундарга өрнөк болуп, коом деген сенин менен мен, сен ак болсоң, мен ак болсом, коом да таза болот деген таасын сөздөрү калк арасында али күнгө чейин ураан девиз катары кеңири колдонулуп келет. Исхак Разаков өлкө башында турганда өнөр жайлар түптөлүп, айыл чарбасы гүлдөп, темир жол жана башкалар курулуп, Кыргызстандын экономикасы өскөн. Орто жана жогорку окуу жайлар, илимдер академиясы түзүлүп, канчалаган эл агартуу иштери уюштурулган. Мындан улам ал гениалдуу иш билги жетекчи катары Кыргыздын тарыхында калат. Ал күчтүү экономист болгондуктан, анын убагында курулуш индустриясы өнүгүп, көмүр жана нефть, газдын өнөр жайлары кайрадан түзүлүп, ишке киргизилген. Айрыкча транспорттун баардык түрлөрү, автомобиль жана аба каттамдары өзгөчө өнүгүү жолуна түшкөн. Сымап жана кыргыз сурмасы дүйнөлүк рынокко чыккан. Ошондой эле айыл чарбасы тармагында мал чарбасы менен эт, сүт, жүн, пахта, кант кызылчасын өндүрүү болуп көрбөгөндөй ийгиликтерге жетишкен. Темир жолдордун пайда болушу, ири өнөр жайдын өзгөчө тоо кен жана металлургия өсүшү менен тыгыз байланышта каралат. 1950 жылы аяктаган Кеминден балыкчыга чейинки курулган жол экономикалык байланыштарды чыңдады. Борбордук Азияны Россиянын чоң-чоң шаарлары менен байланыштырган бул темир жол азыр көптөгөн зарыл функцияларды аткарат. Исхак Разаковдун бул ишке салымы абдан чоң болгон. Исхак Разаков Кыргызстандын тарыхындагы жарык жылдыз. Ал бүт өмүрүн мекенге кызмат кылууга арнаган. Анын экономикалык турмуштагы, маданиятты өнүктүрүү жаатындагы иштери тарых бетинде калды. Анын республика алдындагы ополтоодой эмгегин, артында калтырган эмгегине татыктуу баа берүүнүн бир көрүнүшү катары эгемен Кыргызстандын үлкөн сыйы, Кыргыз Республикасынын баатыры наамын 2016 жылы ыйгарылышын айтсак жарашат. Бул адамдын сырткы сулуулугу, жагымдуулугу, ички дүйнөсүнө, маданиятына дал келип, кичипейилдиги жуурулушуп тургандай таасир берген. Айрыкча ташка тамга баскандай ачык дикциясы менен орунду так сүйлөгөн сөздөрү көпкө чейин эстен чыкпайт. Разаковдун республикабыз үчүн иштеген зор иштери гана эмес, анын адамдык сапаттары бүгүнкү күнгө чейин эл эсинде сакталып, аңыз болуп айтылып келе жатат. Ал жөнүндө кыргыз эл баатыры, академик Түгөлбай Сыдыкбеков, нукура жөнөкөй мүнөзү, кайталангыс таланты, адамгерчилик сапаты, эмгекчилдиги, интернационалисттик көз карашы бири-бирине айкалышкан, баардык ишке чыгармачылык мамилесинен тайбаган курч ченере деп эскерет. Ата, сиз ушул жерде төрөлгөнсүзбү? Ооба балам. Ушул жерде. Ата бабаларыбыз да ушул жерде төрөлгөн. Апамчы? Апаң да ушул жерде төрөлгөн балам. Шахтада иштеген Орус Васячы кайсы жерде төрөлгөн? Ал Орус Вася эмес. Анын аты Васеле. Улуту Орус. Айтып айтпа балам. Капа болуп калат. Деги улутуң ким? Айтчы. Менин улутум Кыргыз. Мына бул жерлерде, тетиги тоолорда Кыргыздын тоолору. Туурабы ата? Туура. Айланып кетейин акылыңда. Кагылайын тууган жер. Бармактайыман жетим калып, башка эл бөтөн жерде жүрүп, акыры энемди тапкандай өзүңө келдим эле. Kolumdan gelişince işledim. Senden ayanar mende can çoğul. Bahar oyduğuday bolboy kalsa geçir beni. Men seni kayra körüm. Görsem kaçan körüm.